Саламатсызбы, Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен студияда Элиза Киненбаева. Тажикстандын 3 жараны Орусиядагы кулчулуктан бошотулду. Аларды куткарууга Орусиядагы тажик эмгек мигранттары кыймылы көмөктөштү. Тажикстандын Гиссар районунун 3 тургуну Махмуджон Сангов, Зикрилла Сабиров жана Хуршет Саидов Москва облусунун Чоң Бунково айылында жеке үйдүн курулушуна жалданышып 1 ай бекер иштешкен. Владимир аттуу иш берүүчү мигранттардын паспорттарын тартып алып, качууга аракет кылышса күч колдоноорун эскерткен. Ошентсе 3 мигранттын бири качып чыгып тиешелүү органдарга маалымат берген. Тажик эмгек мигранттары кыймылынын жетекчиси Карумат Шарифовдун айтымында, мындай окуялар көп кездешет жана азыр дагы канча тажик жараны кулчулукта жүргөнү белгисиз. Статистикага ылайык, Тажикстандын 1 миллиондон ашык эмгекке жарамдуу жарандары Орусияда иштешет. Казакстандан өшөрлөгөн жаандан жана тоодогу мөңгүлөрдүн эришинен улам Алматынын Орто Талгар дарыясындагы суу жээктен чыгып, Талгар районун сел каптады. Селден улам оңдогон үйлөр, автоунаалар, жолдор жана көпүрө жабыркады. Ошондой эле сел балдар лагерине барчу жолду да алып кетти. Бийлик өкүлдөрү лагерде балдардын коопсуздугуна коркунуч жок экенин маалымдашты. Учурда тазалоо, кайра калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Алматыда Голландия консулдугунун имаратына элдер 17 июлда Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп баратып, Украинада кулап түшкөн учакта курман болгондордун элесине гүл коюп жатышат. Бүгүн алардын арасында жарандык активисттер Мухтар Тайжан жана Айдос Сарын болду. Элчиликтин имаратында Голландия жана Евро биримдиктин желектери ылдый түшүрүлгөн бойдон. Кырсыктан Боинг 777 учагынын ичиндеги 298 адам набыт кеткен. Алардын 192си Голландиянын жарандары болгон. Пакистандын Пешавар шаарында Израилдин Палестина аймагында жүргүзүп жаткан кубаттуу аска аскери операциясына каршы нааразылык акциясы өттү. Акцияга диний партиялардын лидерлери жана тарапкерлери чыгып, мусулмандарды бирдиктүү болууга жана Газа тилкесиндеги операцияны токтотууга чакырышты. Мындай нааразылыктар Пакистандын башка шаарларында дагы өттү. Палестина расмийлери маалымдагандай, 8 июлда башталган аскери операциядан бери Газа тилкесинде 400дөн ашык киши мерт кетти. Бириккен Улуттар уюму билдиргендей, бул убакытта Газанын 84 миңге жакын жашоочусу үй жайларын таштап кетүүгө мажбур болушту. Оганстандын борбору Кабулда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасынын добуштарын кайра санап чыгуу жараяны башталды. Эки талапкер Абдулла менен Ашраф Гани 13 июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин добуштарды эл аралык байкоочулардын көзөмөлү астында кайра санап чыгууга макулдугун беришкен. Шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү 4 аптанын ичинде жыйынтыкты чыгаруу үчүн күнүнө 1000 үкөктөгү бюллетенди санап чыгышы керек. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тапсаңыз болот. Саламатта калыңыздар.